Урматтуу мекендештер, бүгүн менин аз ассистентим жок. Мен өзүм ушу бир канды көрүп коеюн деп текшерип атам. Мына бул силер таза канды ушундай элестетсеңер болот. Караңыздар, бул мыногу булар эритроциттер. Мына булар эритроциттер. Мына ушул ар бири булар эритроцит. Жакшы абалда турат. Тромбоциттер турат. Мынакей жалгыз. Мынакей жалгыз бир жерде гана экөө биригип турат. Демек канды таза деп айтсак болот. Мына кандай таза болот деп сурашат да. Ушундай канды таза деп айтсак болот. Эми дагы дальше жылдырып көрөйүн. Азыр карап турасыздар, мен көрсөтө беремин. Мына бул жерде дагы мынакей бир аз гана кичине гана бир эрибеген туз турат. Мына бирөө. Эми могу жерде бирөө турат. А так в основном кан албетте таза. Мынакей дагы караңыздар. Эритроциттер абдан жалгыз турат. Эч кандай бири-бирине жабышкан жок. Эч кандай туздар, эч кандай майлар көрүнгөн жок. Бу жерде бир аз туз бар экен, мынакей. Мына бир аз гана туз бар экен. Бир-эки бүркүтөр. Эми аны бул анчалык көп деп айтылбайт, албетте. Эритроциттердин өтө тегерек, жакшы, бири-бири менен жабышпай турганын байкаңыздар. Мынакей баардык жагына жылдырып атабыз. Эритроциттер абдан жакшы. Таза кан, мынакей. Эритроциттерди караңыздар, абдан жакшы тегерек боюнча турат. Албетте бул жерде лейкоцит бир аз слабый. Өз функциясын жакшы аткарбай экен, бирок мен башка жактан караганда лейкоциттер дагы абдан сонун абалда иштеп атканын көрдүм. Эми арасында бир-эки болот. Адам албетте өтө стерилдүү болбойт. Мына бир аз гана, мына көрдүңүздөрбү, ушунча мен жылдырдым. Бир эле биз апабыздан өткөн простейший деген микроорганизм болот. Мына ушунан бирөөнү эле көрдүк. Мына канчасын жылдырдым, бирок ушул эле бирөө эле көрүндү. Буга көңүл бурбаңыздар, бул деген ошо экс циклон ортосуна кирип калган воздух болуп саналат бул. Мына караңыздар, абдан жакшы. Албетте лейкоциттер менен иштеш керек. Демек, лейкоциттер гана бир аз слабый болуп турат. Лейкоциттер менен иштеш керек, бирок кычкылтек алып бара турган, бизге тамак алып бара турган эритроциттер абдан сонун абалда жүрүшөт. Мына караңыздар, мен канча жылдырдым, эч бир мындай бырышып калган же бир бузулуп калган эритроцит жок. Өтө кенен жакшы чуркап жүрөт. Мына караңыздар, абдан жакшы эритроциттер.
Мына кайсы жака жылдырбайлы, караңыздар, өтө жакшы, таза, бири-бирине жабышпаган эритроциттер. Бул демек кан тазаланды деген сөз. Кан абдан жакшы тазаланды. Эч кандай лишний нерселер жок. Бар болгон болсо дагы өтө аз, бир гана даанадан болуп атат. Булар бир даанадан болуп, калгандары баары жакшы абалга келди деген сөз.